Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бүгін Бишкектин 1 май сотунда Акнет компаниясының мурдагы президенти Кубан Ажимудиновдун иши боюнча кезектеги отурум болуп өттү. Ажимудинов 19-жылдын май айынан бери абакта. Сот Эльвира Жаркеева 1 жылдан ашык абакта отуруп калды деп 24 декабрда үй камагына чыгарылган Ажимудинов болсо 1 жыл 8 айдан бери отурат. Акнетти 98-жылы Кубан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Юрий Величук негиздеген. 2007-жылы Величук Орусияга көчүп кеткенде Ажимудинов анын ордуна Руслан Абдумажитовду чакырып негиздөөчү кылган жана аткаруучу директорлукка дайындаган. Компаниянын трафигин 18-жылы уурдаганы ашкерлегенде Абдумажитовду Ажимудинов жумуштан бошоткон. Ал болсо Финполго барып арызданган. 18-жылдын ноябрында Финпол Акнеттин кеңсесин тинтип, документтерин алып кеткен жана кийин 150 миллион сом салык төлөнбөй калыптыр деп күнөөлөгөн. Ажимудинов далилдөөчү документтерди сураганда ага төлөбөсөң мындан да жаман болот деп айтылган. 19-жылдын январында Ажимудинов 150 миллион сомду төлөгөн. Бирок дароо Акнетке башка уюмдардагы келе баштаган текшерүү менен. Кийин ага коюлган күнөө эсеп палатасынын аудитине негизделди деп айтылган. Этот аудит они пишут в своем аудит жасагандар өз корутундусунда кагазга жазылган Акнеттин тийиштүү жетекчилери кол койгон бухгалтердик документтер жок экенин белгилеп, аны менен өзүнө кандайдыр бир жоопкерчилик алуудан кутулгусу келгендей. Мына эсеп палатасынын актынын 1-бетинде ошентип жазылып турат. Андай документтердин жоктугу Кыргыз Республикасынын бухучет тууралуу мыйзамын бузат. Эсеп палатасынын актында жазылып турат. Аудит үчүн мурда берилген документтердин көчүрмөлөрүнө кол коюп бергиле деп Акнетке кайрылганыбызда компания жетекчилиги биздин мыйзамдуу талабыбызды аткарган жок деп. Аудита соответствующих исходных материалов. Ажимудиновдун жеке өзүнө каршы далил табылган эмес. Анткени менен ишти аскер прокуратурасы да тергеген. Анткени анын үйүнөн октары да табылган. Бирок ага анын тийиштүү уруксаты болгон. Негизги маселе кайсы бир ишкана салыкты толугу менен төлөбөсө, күнөө ошол ишканага коюлат жана анын банк эсебинде жетиштүү каражат болсо, ал жөн гана төлөттүрүлөт. Бирок бул жерде болсо жетекчи камалып жатат. Налоговые обязательства возникли. Салык боюнча милдеттенме уюм алдында пайда болгон адамды эмес. Уюмдан алына турган салыкты мамлекетке уюм өзү төгүшү керек. Анын менеджери эмес. Бул жерде болсо салык толук төлөнбөй калганын Акнет компаниясы моюнга алат дагы, бирок төгүлбөй калган акчаны биздин мурдагы жетекчибиз төлөсүн деп жатат. Но выплату возлагают на бывшего руководителя. Негизги себеп кепке келбеген жетекчини алып салып, анын ордуна ийкемдүү бөлөк адамдарды алып келип, каражат агымын башка жакка буруу керек болгондой. Сот былтыр 10 мартта башталган. Ажимудинов менен кошо Стройсеть деген фирманын жетекчилери Евгений Боярский менен Ирина Лященко да соттолуп жатат. Алар Акнет менен келишим негизинде кызматташкан. Эч кандай экспертиза өткөрүлгөн эмес. Я не могла, конечно, как защита, не отреагировать на данное. Мындай одоно мыйзам бузуу менен мен макул боло алган жокмун жана тергөө уюмдарына кайрылып, соттук бухгалтерлик экспертиза өткөрүүнү талап кылдым. Бирок тергөө органдары эч нерсени түшүндүрбөстөн менин арызымды канааттандырган жок. Чечиминде канааттандырылбасын деп жазат. Себебин болсо адвокат кайрылды, отказ берилди деп коет. Адвокат обратился, мы отказываем. Мурдагы бийлик учурунда ушундай өзүн билемдик болгон. Жаңы бийлик мыйзам бузбаган, ишкерлерди куугунтуктабаган жаңы тартип орнотуш керек эле, бирок сот уланып жатат. Эгер Ажимудинов өз компаниясынан каражат уурдайм десе, миллиондорду фирманын банк эсебинде ачык сактабайт эле го. Ошол ачык көрсөтүлгөн миллиондорду көрүп, бийлик Акнетке көз арткан сыяктуу. Из разных источников стало известно, что непосредственно этим делом курировал, имел интерес. Ар башка булактардан белгилүү болгондой, Акнеттин ишине президент Жээнбековдун аппаратынын төрагасынын орун басары Алмамбет Салиев көзөмөл кылган. Бул адамга каршы бир топ башка дагы күнөө койсо болот. Бул адам чындыгында бүткүл сот системасын жана тартип коргоо органдарын көзөмөлдөгөн. Октябрдагы парламенттик шайлоону жакшы өткөргөндүн ордуна ал өзүнүн жеке иштери менен гана жүрүп калган. Выборы он их провалил, значит, потому что он занимался своими узкокорыстными интересами. Жаңы жетекчилер эски бийликтин былык иштерин улантпаш керек эле го. Кеп ошондо саламат калыңыздар.